чечиликтеп, ошондой эле андан биогумус өндүрүп келе жаткан Мамазакир агабыз жөнүндө бүгүнкү берүүбүздү айтып бермекчибиз. Агай, айтсаңыз, ушул сиз бүгүнкү күндүн баардыгы баягы хит болуп атпайбы, мындайча айткандачы, биогумус өндүрүү. Ал эми 8 жыл мурун, ушул дээрлик 10 жыл мурун сиз баштаган учурда биогумус боюнча көпчүлүк адамдарда такыр маалымат жок экен. Жада калса сизде деле да ошондо кантип пайда таптыңыз? Кайдактан таптыңыз? Биогумус сөз жанын ушундай пайдалуу жактары бар экендигин кантип билдиңиз? Кантип баштап калдыңыз ушул бизнести дегеле? Биз бул биогумуска өтүшүмдүн себеби ошол 10 жыл мурун ушул эле теплицаны салып, бунун ичинде помидор бадырыңдарды өстүрүп, базарларга алып барып сатып, бул жерден өстүргөн помидор бадырыңдарды өзүбүз дагы жеп келип өстүрүп жүргөнбүз. Карасам, бул адам сыңар эле помидор бадырыңдын дагы иммунитети түшүп кетти. Бул иммунитети түшүп кеткенди эмне себептен десем, көрсө биз ошол эле азотторго, ошол эле химикаттарга, фунгицидтерди сепчилек көрсө, биздин ошол кылып аткан иштерибизде чоң мындай катачылыктар бар экен да. Карасак, ол ошол эле азотту берсек, азот бул помидор нитратты чогултуп алат экен. Буну биздин нитратты чогултуп алгандан биз буну жейт экенбиз. Жегенде биздин организм ошол токсиндерди чогултуп алат экен. Основной баягы көпчүлүгү эле онкологический оорулар ошол эле нитраттардан келип, биздин ошол эле сепкен химикаттардан келип чыгат экен. Буну таза билгенден кийин бул органикага кантип өтсөм болот, таза мөмө жемишти кантип бышырсам болот деген ой жаралды дагы. Ошол интернет булактарынан карап, ал жак бул жактардан сураштырып олтуруп, ошо Калифорниянын чөл жыланына келип токтолгонбуз. Ошентип Калифорниянын чөл жыланын алып келип, малдын кыгына салып, малдын кыгын ошол эле отходторго салат экенсиз, помидор бадырың, бочокторго да боло берет экен. Бул биогумусту обработка кылып иштеп чыккандан кийин биз бул биогумусту помидор бадырыңдарыбызга салып көрсөк, результаты аябай жакшы. Өтө мындайча айтканда, бир эле помидор 5 килограммдан бере турган болсо, ушу биогумусту салгандан кийин 7, 8, 10 килограммга чейин түшүм бере баштады. И бир жагынан ошол эле башта помидорлорду ошол азотко бышырып келсек, сапаттуулугу жагынан айтсам, ошол эле базарга алып барсак, баягы 2 күндө, 3 күндө солушуп кеткен помидорлорум кийин биогумуска бышыргандан кийин бир жумалап деле тура берет, сапатын жоготпойт. Эми даамына келсек, даамы аябай жакшы. Бул аябай мындай жакшы бир жыйынтыктарды көрдүм да. Анан башка элдерге дагы бул биогумусту сунушташ керек экен деп туруп, элдерге башка теплица өндүрүүчү, теплицада ушундай мөмө жемиш эгүүчүлөргө, теплицасы барларга сунуштадым. Ошентип, мынакей 8 жылдын жүзү болду толук. Баштаганыбызга 10 жыл болду. Ошол эле жогоруда айткандай, биринчи биз баштаганда бизде баягында устат болгон эмес, үйрөтө турган адам болгон эмес дагы, бизде дагы өтө катачылыктар, аябай кыйынчылыктар болду. Ошол эле чөл жыланды алып келип алып өлтүрүп алган күндөр болду, жоготуп алган күндөр болду. Буну нак практикадан башыбыздан өткүзүп, көрүп, сынап көрүп, мынакей азыр эми биз өзүбүздүн алган ушул чөл жыландан нак практика жүзүндө алган билимибизди азыр эми башка бирөөлөргө дагы тең бөлүшүп жатабыз. Биз азыркы учурда ушул өзүбүздөн алган чөл жылан алуучуларга сабактарыбызды беребиз, 1-2 айлап баягындай бекер эле консультацияларды беребиз. Бул чөл жыланды биринчи өчүрт устатты тандаштан экен да. Бир эле чөл жылан бир жылда көбөйүшү жакшы, өзүнүн технологиясы боюнча, өзүнүн эрежеси боюнча бакса, бир чөл жылан бир жылда 3000ден ашык көбөйөт экен да. Бир даана чөл жылан бир жылда 3000 даанадан ашык чөл жыланга көбөйөт экен. Ошол эле бир чөл жылан 1 грамм чыкса, граммы бир сутканын ичинде 1 грамм өзүнүн салмагынчалык биогумус иштеп чыгат экен. Бунун артыкчылыктары аябай көп. Ошол эле биз мынакей навоздорду, кыктарды ал жерлерден сатып алабыз. Сатып алып келип, буда эми ар кандай оорулар болот да. Ошол эле чөл жыланды салабыз. Эң аягында биогумус менен чөл жылан эле калат. Эмесем бул жерде келгенде ар кандай мындайча айтканда жөргөмүчү деле болот, курт кумурсканын баары болот. Эң аягында бул чөл жылан менен биогумус калат. Анализге берсек ошол эле баягы оорусу дагы калбайт.
и составындагы баягы азот, фосфор, калий деген нерселер аябай жогорку деңгээлде көрсөткүчтөрдү берет. Демек сиздин бизнесиңиз күнөз канадан сөл жаан бизнесине өткөн экенсиз да, башында. Күнөз канадан сөл жыланга өттүк. Биз алиги өзүңө каалаган жакшылыкты башка бирөөгө да каала деген сөз бар. Ошол карап турсаңыз, бул мындайча айтканда келечеги аябай мындай бар. Бул нерсени ар бир дыйкан, ар бир үй бүлө буну сатыкка болбосо деле ар ким өзүнүн семьясы үчүн үйүнүн астында кичинекей огород кылса деле ошол эле 1 килограмм, 2 килограмм же 10 килограмм сөл жылан алып алып, ошол эле үйүнөн чыккан калдыктарга бакса и өзүнө иштетсе, бул чөнтөккө дагы үнөмдүү, и агромагазинге барып же башка жерден башка удобренияларды сатып албай өзү өндүрүп чыкса болот. Эми бир эле сөл жылан 1 жыл мындай жашоосу 16 жылга чейин өмүр сүрөт да. Бул сөл жыланды алган адам мындай бүгүн бышып эртең түгөп кала турган нерсе эмес. Бул небере чебере кибиресине чейин уланып кете турган, мындайча айтканда келечеги бар нерсе. Кандай бир Азыктарына токтолсок, мисалы сөл жанга азыр малдын кыгын, жөн эле малдын кыктарын, койдун кыгын же болбосо жылкынын кыгын алып келип туруп эле салып коюу кажетпи? Ошол эле жетиштүү болобу? Бул сөл жыланга малдын кыгы, койдун кыгы, жылкынын кыгы үчөө тең боло берет. Эң эле жакшы өнүккөнү бул багылган букалар барго, жем жеген малдын кыгына сөл жылан аябай жакшы болот. Гумусу дагы жакшы болот, гумусу дагы күчтүү болот. Жылкыныкына качан? Жылкыныкына 1 тонна, мындайча айтканда таразага тартып 1 тонна кыкка сөл жылан сала турган болсок, аягында 500 килограмм биогумус аласыз. Койдукунан бир 700-800 килограмм, малдыкынан деле ошол 700-800 килограммга чейин биогумус аласыз. Жылкынын кыгы бул кышкы сезондо аябай жакшы болот. Жылкынын кыгы аябай мындай ысык келет да, буларга ысык аябай жагат да, жылкынын кыгында кыштын күнү аябай көбөйөт. Жазгысын ошол эле малдыкы, койдуку жакшы болот. Калифорния сөл жаны деп, башка сөл жанын түрлөрү дагы барбы Кыргызстанда? Азыр же Калифорния өзгөчө өстүрүлөбү? Эмне өзгөчөлүгү бар? Калифорния почти мен өзүм билишим боюнча 99% Калифорниянын сөл жыланы Кыргызстанда. Азыр эми ар ким баягы бизнес акча жаатын көздөппү, менин сөл жыланым мынандай, булунку мынандай деген бул катачылык болот. Анан бул сөл жыланды ошол эле мына көрүп жатасыздар, жердин гана үстүнө бакса аябай жакшы болот, жакшы өнүгөт. Баягы окшоп стяжка кылыштын, клёнка салыштын кереги жок. Буну биз ушул 10 жылдык тажрыйбабыз менен буну текшерип дагы көрдүк, башыбыздан өткүздүк. Биздин баягы окшоп местный сөл жыландарга бул эч качан аргындашып кетпейт. Бул Калифорниянын сөл жыланы азыгы түгөнгө чейин гумустун ичинде жата берет. Буга канча азык салган сайын ошончо Калифорниянын сөл жыланы тукумдап көбөйөт. Качан азыгы түгөнгөндө өзүнүн көбөйүшү процессин токтотот. Канча мисалы кык салдык дейли, анан канча убакыттан кийин биз баягы биогумусту өндүрүүгө даяр болуп калат сөл жандан? Бизде мындай эле тонналап айтсам, 1 тонна кыкка 100 килограмм биогумус сөл жылан сала турган болсок, эгер 1 тонна кыкка 100 килограмм сөл жылан сала турган болсок, 3 айдын аралыгында ошону толук биогумус кылып иштеп бүтөт. Ошондо биз баягы толук биогумус кылып иштеп бүтөт деп туруп эле базарга алып чыгып сатпаш керек. Бул адашуу. Ошол эле 3 ай иштеп бүткөндөн кийин биз мынага окшоп 3 ай иштеп бүткөндөн кийин бир өзүнчө ошол эле сыртта багылган, обработка кылган сөл жыландар 3 айдан кийин алып келип мынандай 2 ай өзүнчө дымдайбыз. Бул өзүнчө. Өзүнчө 2 ай дымдайбыз дагы. Бул жерде чөптүн уруктары дагы өлөт. Андан кийин лабораторияга беребиз бул биогумусту. Лабораторияга бергенибизде лаборатория ошол эле составындагы азотторду, калий, кальций, фосфорлорду толук баягы өзүнө жетерлик деңгээлде бышканда, анан биз бул биогумусту мынага окшогон мешокторго мешоктоп сатууга чыгарабыз. Биздин мындай 25 килограмм, 35 килограмм, 40 килограмм, 50 килограммдык мешокторубуз бар. Буну биз ошол эле сатуучу жерлерге, көчөт
сатуучу жерлерде агро магазиндерге беребиз дагы. Ошол жерден биздин клиенттер келип алып кетет. Азыр бул жер сөзжан бар экен да? Бул жерде эми баягы бышырганда сөзсүз түрдө 10%, 15% сөл жылан болот. Ошол эле сөл жыланды мына көрүп жатасыздар, мына жердин мына кыкты таштаганбыз, жаңы кыктан. Бул кыкка мындай сөл жыландар көтөрүлөт. 20-30% калып кеткенден кийин. Анан буну өзүнчө мындай бетин кырып алат дагы, кырып алып туруп, арабага салып алып, ошол эле сөл жылан багуучу жерге алып барып салат, которот. Башта ушуну бизде мындай болгон да, баягы башында объемубуз аз болуп, будан 2-3 жыл мурун баягы окшогон ящиктерге мынтип бөлсө болот деп, баягы пияздын мешокторуна бөлсө болот деп туруп көрсөтчү элем. Азыр эми эң эле оңой жолу ошентип пияздын мешогуна же баягы окшогон сетка ящиктерге бөлүп олтурбай эле, баягы кыйналбай эле. Жөн эле ошо навозду бир сыйра жууп туруп, үстүнө бир сыйра 5 см, 10 сантиметрге чейин салып койсо, бүт сөл жыландар ошого көтөрүлөт. Анан эле күрөк менен күрөп туруп эле сөл жылан багуучу жерлерге алып барып салына берет. Анан түбүн мындагы элеп туруп, бул даяр баягы майдаланган биогумус. Биз бул биогумусту мынакей биздин мына Асан ата биогумус айыл чарба кооперативинин 2020 жылдан тартып аткарылып жаткан жумуштары дейт. Биз бул биогумусту ошол эле биздин дыйкандарга берген бир фотолорубуз, мынага окшогон мына биздин башкы максатыбыз биогумусту өндүрүү, аны колдон келишинче эбегейсиз көп өндүрүү, тарпы чыккан талааларды калыбына келтирүү, экологиялык тамак жеп, химиялык жер семирткичти сүрүп чыгарып, түп тамырынан берип жулуп чыгаруу дейт. Бул мисалы топуракка аралаштырып бериш керекпи? Гүлдөргө же болбосо баягы мөмөлөргө, помидор сыяктуу жер жемиштерге же өзүн эле берген жакшы? Жок, бул эгер биогумус мындайча айтканда, баягы мен айткандай 3 ай сөл жыланга таза жегизип, 2 ай дымдап, бышырып, бул өзүн берсе дагы бул эч качан баягындай гүлдөрдү, ошол эккен көчөттөрдү күйгүзүп койбойт. Күйгүзбөйт. А баягы топуракка аралаштырып эккиле дегенибиз бул мындай да, эми баягы 10 кг, сизге 10 кг мисал кылайын, бир көчөт эктик дейли. 10 кг идишке ошол эле биогумустан салып көчөт эксек, бул жакта топуракты аралаштырып эге турган болсок, биогумуска эгилген бул мындайча айтканда нымдуулукту жакшы кармай албайт да. Эгер ошол эле биогумустун өзүнө эгилгенге бир 3 жолу суугарсак, эгер топурак аралаштырып койсок, топурак нымдуулукту кармап берет. Буну бир эле суугарып коебуз да, бир суугарабыз, беркини 3 суугарабыз. Тез куруп калат экен да, мындайча айтканда. Кымбаттуу көрүүчүлөр, кымбаттуу биздин жалпы көрүүчүлөр, көрдүңүздөрбү ушул биогумус өндүрүү же болбосо сөл жаандан бул жака таза биогумусту өндүрүп алуунун дагы өзүнүн жол жоболору бар. Ошондой эле курук биогумустан сырткары суюктук иретинде чыгарылган дагы биогумус түрлөрү бар. Ошол туурасында айтсаңыз агай. Биз эми суюктукту ушундай канистраларга чыгарабыз. Бул жерде мынакей 5 литрлиги бар, 10 литрлиги бар. Бул 10 литрлигин бул азыр кандай десем эми биз азыркы учурда ушул жидкий биогумусубузду чыгарыштын жолдорун мынакей 10 жылдык тажрыйбабыз менен биздин баягы теплицага өзүбүздүн дыйканчылыкка иштетип көрүп, бул чыныгы таасир эткенинен анан элдерге сунуштай баштадык да. Баягы интернетте жүрөт, баягы биогумуска сахарды аралаштыр, ошол эле азыркы сизге көрсөткөндөй биогумус менен сууну аралаштырып сепсе деле болот. Онун деле таасирлүүлүгү бар. Бирок баягы мындай агрономдор түшүнөт, баягы фармайот, первикур деген дарылар бар, баягы антибиотик, баягы ооруларга каршы, черный гниль деп коет, тамыр чирик оорулары бар. Биздин чыгарган жидкий биогумус ошого окшогон тамыр чирик ооруларын дагы алдын алат. Эмне дегенде, баягы жогоруда айткандай, ошол эле баягы кык оорусу бар. Ар кандай ар жактан келет деп атпайынбы? Ошол эле кыкка баягы сөл жыланды салганыбызда эң аягында эмне болуп атат? Эң аягында биогумус менен сөл жылан эле калып атат. 100% баягы ооруну жок кылып, баягы ошол эле кызматты кылып аткан сөл жылан. Эмне дегенде ар бир сөл жыландын ичиндеги суюктугу. Бунун тарыхы айыл чарба багытына, медицинага чыгарылган деп турат да. Калифорниянын сөл жыланы. Мен ушул жидкий биогумусту ошол эле баягы өзүмдүн өндүрүп аткан биогумусум эмес. Бул жидкий биогумусту ошол эле сөл жыланды маточный кылып туруп багабыз дагы, аябай мындайча айтканда, кантип түшүндүрсөм, баягы көш кылып багып, анан ошону мелин суу менен
ошонун сыртындагы илешкектерин алып ушундай сөл жыланын өзүнөн мындайча айтканда ар бир мына дыйкандар билет. Дыйкандар мына марттан бери алып барып дыйканчылыктарына ошол эле өстүргөн жүгөрүлөрүнө себип атат. Аябай таасирлүүлүгү жакшы болгондуктан кайра келип алып барып сегишип атат. Анан бунун мындайча айтканда баягы арзандын кадыры болбойт дейт. Бул канистрасын 800 сомдон койдук. Ушул эле канистралардан сатылып аткандар бар. 3000 сом, 4000 сом, 5000 сомдон башка мамлекеттен келген. Биздин чет мамлекеттен келген. Бирок секин элдердин баары жок үйрөнүп атат азыр. Азыр ошол эле 10 литри 800 сом болсо, бул 200 литр сууга кошулат дагы, 200-250 литр сууга кошулат. Ошол эле буудайга, жүгөрүгө, ар кандай мөмө жемиштерге сеп салып, бактаракаттарга да боло берет. Ошондо аябай дыйкандын чөнтөгүнө да жакшы болуп атат, арзан дагы түшүп атат. Ошон эле учурда бул бир эле баягы сапаттуулугун жогорулатпастан анын баягы ар түрдүү зыяндуу оорулардан дагы баягы таасир зыяндуу оорулардан дагы алдын алат да. Эгер ушул жидкий биогумусту себип алдын ала эле мисалы бул көчөт деле бул биздин адам сыңары да баягы урукту башынан баштап эгер урукту ушул эле урукту немеге эге турган болсок, биогумуска эге турган болсок, мисалы үчүн эмнени мисал кылсак, помидордуку, ошо бадырыңдыкы урукту эгер ушул биогумуста эге турган болсок, баягы жаш баланы канчалык эне сүтүнө мындай муктаж, баягы ууз сүттү эмген бала кийин дагы баягы бакубат болот, ден соолугу чың болот. Ошол сыңар эле урукту дагы биз биогумуска эге турган болсок, баягы көчөттүн чыгышы аябай бакубат болот дагы, сырттан келген ооруларга туруштук берет. Одан кийин дагы биогумустун баягы жидкийинен коюп өстүрө турган болсок, ошол эле 1 гектардан алчу түшүмдү 50 сотиктен алса болот. Азыр эми сиздер мына дыйкандарга, багбандарга тапшырып атпайсыздар биогумустардын. Алардын чыгарган продукцияларды, баягы азык-түлүктөрдү көрүп атасыздар да. Даамдары кандай өзгөчөлүктөрү бар? Бул кандай түрү? Биз бул нерсени мынакей эми чыгарып баштадык. Бул гранула түрү. Бул мындайча айтканда бизде дыйкандардан баягы азот, бул биогумусту баягы трактордун селкасына салганда биогумусту баягы толук иштеп түшө албай атат да. Биз азыр эми ушул түрүн иштей баштадык. Азот түрүндө, тоголок түрүндө иштей баштадык дагы. Мына Кудай кааласа быйыл буну дагы өтө бир немелери көп. Изилдеп, аягындай аныктап, канткенде кантип бышырат, канткенде лабораториядан характеристикасы толук чыгат. Эми тастыктап бүттүк. Кудай кааласа 2024-жылга биз ушул гранула түрүндө, азот түрүндө бул биогумусту чыгара баштайбыз. Чыгарып дыйкандарга жеткизебиз. Өзүбүздүн ошол эле баягы балык жемин, тооктордун жемин чыгарабыз деген бир пландарыбыз бар. Бул деле баягы сразу эле ишке ашып кете турган нерсе эмес экен. Буну дагы изилдеш керек экен, текшериш керек экен. Азыр ошондой изилдөөлөр жүрүп атат. Кудай кааласа бул дагы 24кө планыбыз бар. Негизи ушул баягы биогумус өндүрүү тармагында болобу, башка тармакта болобу, бизнес кылууда дагы өзүнчө бир тырышчаактык, өзүнчө бир адамдык сапат керек да. Сиз кандай деп айтасыз? Ушул 8 жыл ичинде көп нерселерди көрсөңүз керек. Кемчиликтер баягы кыйналган учурларыңыз, ушу биогумусту таштап коеюн деген учурларыңыз болсо керек. Ошолор жөнүндө дагы айтсаңыз. Биогумуста сөзсүз түрдө ар бир иштин кыйынчылыгы бар. Бул сөл жыланды эң мындайча айтканда жалкоонун иши экен. Жалкоонун иши экен деген бир сөз бар да баягы биогумус багуучулар. Бул жалкоонун иши эмес, бул өтө бир талыкпаган эмгек керек, өтө мээнеткеч, өтө баягы улака атты кандай таптайт. Бул сөз жыланды дагы ошондой тапташ керек. Бунун дагы эгер ошондой бир жолдорун билип, ошондой кичине мээр төгүп, мээнет кылса, бул сөз жылан берекеси аябай мындай берет. Сөзсүз түрдө бул 8 жылдан бери өткүздүк башыбыздан, кыйынчылыкты өткүздүк, кыйналдык, сиз айтмакчы таштай беребиз деп туруп, кайра асты карап ынтылдык. Азыр эми кайра наоборот бизде кандай десем баягы кызыгуу, мындайча айтканда акчада деле эмес. Сөздүн бар жогу, акча кылыш эмес. Биз ушу кыргыз элибизге, Кыргызстанга кантип ушул салым кошсок экен,
буга бир өтө бир изилдеп киришип алдык да. Азыр айттым го баягы балыктын жемин башкасын чыгарабыз деп. Азыр эми бөлөк иштер менен ушул эле сөз жыландын багытында. Бирок дагы бир өнүктүрүү максатында жаңылыктар да көп киргизебиз. Демек сиздердин негизги багытыңыздар ошол эле биздин эл журтубуз туура тамактанып, табигый азыктарды жеп, же болбосо баягы химикатка толгон, мөмө химикатка толгон жер жемиштерден алыс болуу максатында ушул ишти кылып жатат экенсиздер азыр деле. Ошол максатта кылып жатабыз. Биз бар жок ушул биздин ден соолук биздин жегенибизден келип чыгат экен. Биз ошол эле бүйөгүбүзгө бышырылган, өзүбүздүн жей турган ошол тамактарыбызды тандап жешибизди мындай билсек, биздин өзүбүздүн генибизди, өзүбүздүн бир мамлекетибизди ушул сактап калабыз. Ушуга дагы бир чоң бир салым бар да бул жактан. Күчтүү мырзанын артында дагы күчтүү айым турат делет эмеспи? Дал ушул биздин бүгүнкү каарманыбыздын орун көтөрүп дайыма жанында жүрүп, ага камп көрүп, ошол бизнесинде дагы жан шериги өзүнүн жубайы Клара эжекебиз жардам берип турат. Эжеке, сиздер дагы ошол мына жолдошуңуз экөөңүздөр көп дээрлик ушу 10 жылдан бери ошо биогумус өндүрүп, сөл жан багып келет экенсиздер. Негизинен баягы азык түлүктөрдү өндүрүүдө, сиздер да баягы аял киши үй бүлө бала чага тамак азык даярдоодо ушул биогумус өндүргөн азыктардын айырмачылыктары барбы? Жөнөкөй баягы химикалык заттарга өсүп жаткан помидор, бадыраңдарга караганда. Сиз ошолорду 10 жылдан бери өстүргөндөн паамдадыңызбы? Кандай бир өзгөчөлүктөр бар экен, ошолорду мындай ден соолуктарыңыздарга таасир тийип атабы? Ооба, албетте. Айырмачылыгы өтө чоң. Биз өзү негизи ушул химиялык азык заттарга өндүрүлгөн продукциялардын аркасынан ошонун таасири менен ошол сөл жылан багып биогумус өндүрүп калдык да. Аны мен жолдошум башында айтып кетти, билбейм, бирок мен дагы кыскача айтып берейин. Биз ошо мындан көп жыл мурда ошол теплица куруп ошондон өндүрүлгөн продукциялар менен алектенип калдык. Продукция өндүрүп, ошол жерде өндүрүлгөн продукциялардын бардыгы 100% химиялык немелер менен өндүрүлөт экен да. Аларга колдонулган дарылары дагы, удобрениялары да жалаң химикат болот экен. Ал кезде балдарым кичинекей, инструкциясында болсом 15 күндөн 20 күнгө чейин жегенге болбойт деген өтө дааналап көргөзүп кеткен жери бар да. Эми элестетип көр, 15 күндөн 20 күнгө чейин ал өндүрүлгөн күндө бышып аткан продукцияны кантип бир жерге сактай албайсың, же үзүп ыргыта албайсың. Кечиндеси дары чачылат, эртеси базарга таркатылат. Ошол жерде ошол убактар аябай мындай жүрөгү өйткөн анан бир маселелер, жүрөгү өйткөн бир көйгөй башталды да. Ушул нерсени өзүмдүн балдарыма ыра көрбөгөндөн кийин элиме кантип сатам деп көйгөй жаралып, канткени ушу натуралдык продукция өндүрөбүз деген максаттан ушу сөл жыланга келип калганбыз. Көп өтпөй эле, көп жылдар өтпөй эле оорулар дагы көрүнө баштады. Аллергия деген оору, дагы башка оорулар. Азыр көпчүлүк ар кандай коркунучтуу оорулар келип чыгып атпайбы? Онкологиялык оорулар, дагы ар түрдүү оорулар. Ушулардын көпчүлүк пайызы ушул химиялык жол менен бышырылган продукцияларды жегендин максатында келип чыгып атат да. Аркасында Ошо аркасында келип чыгып атат. Ал эми сиздер ушул өндүрүп жаткандан биогумус өндүргөндөн кийинки айырмачылыктар кандай болуп калды? Ушу балдарыңыздардын ден соолуктарында дагы байкадыңыздарбы? Биз биогумуска өтүп, ушул биогумус менен өндүрүлгөн продукцияны өзүбүз жеп, анан базарга таркатып баштаганда эле акырындан эл деле көнүп калды. Эл деле баалап, башкалардын продукциясына караганда биздикин
минимум 5 сомдон 20 сом, почти 40 сомго чейин кымбат алган учурлар болуп атты да. Себеби эң биринчи даамында, анан сапатында. Даамында дегенде жыты буркурап, даамы башкача болуп турат. Ал эми сапатында болсом, берки химиялык жол менен өндүрүлгөндөр тез убакытта эле, кыска убакытта эле багына эзилип, өзүнүн сапатын жоготот да. Дагы бир немеси, ошол узак убакытка чейин багы өсүмдүктөр бышып бере албайт. Кыска убакытта эле бышып түгөнөт да. Ал эми бул биогумуска өндүрүлгөндө, мисалы аны үзүп койгондон кийин да узак убакытка чейин турат. Анан кыш келип, качан үшүк болмой сайын бышып бере берет да, ошол жактары бар. Биогумус бир эле мына биздин элдердин өзүбүздүн ден соолугубуз үчүн пайдалуу эле болбостон, сапаттуу дагы. Аны экспорттоого чыгарганга дагы жакшы болот экен да анда, баягы узак мөөнөткө чыдагандыгы, соолубай тургандыгы бардыгы ар тараптуу. Демек биз биогумус бүгүнкү күндө ар тараптуу пайдалуу. Бир эле акча табуу максатында, бизнес кылуу максатында эмес, биздин өзүбүздүн жалпы биз алып жаткан кардарларыбыздын, дыйкандардын, элдердин ден соолугунун, алардын туура тамактануусуна дагы абдан чоң таасирин тийгизет экен. Демек достор, биогумус өндүрүүгө, чөл жанды өстүрүүгө ар бирибиз кызыктар болушубуз керек экен. Сиз дагы ошол айтсаңыз, негизи баягы ар бир иштин дагы татаал жагы болот, оорчулуктары болот. Баягы ошондой бир оорчулуктарына дагы аял киши катары кандай чыдадыңыздар? Мисалы, деги эле ошол бул бүгүнкү күнү бизнес катары дагы болуп атат да ишиңиздер. Ошол жакта дагы айтсаңыз. Өзү биз негизи башында бизнес катары эмес, жөн эле натуралдык продукция өндүрүү максатында баштаганбыз да, акырындан барып бизнеске өтүп кеттик да. Башында сөзсүз ар бир иштин башында өз кыйынчылыктары болот. Ошол кыйынчылыктар бизде деле болгон, өтө чоң кыйынчылыктар болгон, түшүнбөгөн учурлар болгон, технологиясын билген эмеспиз башында, кандай жасалат, кантип өндүрүлөт, кантип колдонот деген такыр бизде түшүнүк болгон эмес. Өзүбүздүн практикалык ошол тажрыйбабыз менен акырындап технологиясын таптык, акырындан элге жайылттык да. Башында биринчи ушул биогумусту башка жактан алып келип теплицадагы ушул продукциялардын уруктары дагы аябай кымбат болот да. Биз ушул биринчи колдонгондо, биогумусту колдонгондо бүт теплицадагы бадыраң өстүргөн элек, ал ошол учурда баарын жок кылып алганбыз да. Себеби ошол биогумустун составы өтө начар болгон дагы, баарын кырып койгон, мындайча айткандачы. Анан башка жактар бизди көрүп башка тепличниктер дагы колдонуп, аларда да ошондой көйгөй болгон дагы, значит биогумус болбойт экен деп 2 жылдын аралыгында ошол толук колдоно албай жүрдүк да. 2 жылдын аралыгында изилдеп кандай кылса болот, кантип өндүрсө болот, кантип колдонсо болот деп ошо изилдеп отуруп, анан 2 жылдан кийин анан туура жолун таптык. Көрдүңүздөрбү, кандай гана иш болбосун, кандай гана бизнес болбосун, сөзсүз түрдө кыйынчылыктар болот. Сөзсүз түрдө баягы банкрот деп айтылып калат бул бизнес тилинде. Банкрот болгон учурлар болот. Бирок ошол учурда токтолбостон кайрадан дагы улантып, кайрадан ошол ишиңиздерди кайрадан алдыга жылдырып, жаңы бир ийгиликтерди күткөндө гана бизге жакшы бир ийгилик келет, жакшы бир оомат келет дегендей. Сиздер дагы ошонун артынан бүгүнкү күнү мына өзүңүздөр дагы ишкерликтер боюнча, бизнес боюнча же болбосо сөз жанды багуу боюнча өзүңүздөр тренер катары дагы окутуп келеткенсиздер. Дыйкандарга дагы түшүндүрүп берет окшойсуздар, ар бир нерсени келген ошо кардарларды. Ооба. Бизде ошол максат акча табуу эмес, биз башка максат менен эле элге жайылып баштаганбыз да. Бизде максат болгон ошо жер кыртышын оңдосок, анан ошо адамдардын ден соолугуна тийгизген салымыбыз болсо дагы ар бир үй бүлөдө, ар бир үйдө ушул биогумус өндүрүлсө деген максат менен эле элге жайылтып, элге ушундай түшүндүрүү иштерин, жайылтуу иштерин жүргүзүп атып эле, мындайча айтканда сом да сооп дагы таптык окшойт. Ооба, азыр
кардарыларга же болбосо ушу биогумус өндүрүп кандай жол менен баксам болот, кандай жол менен туура өндүрсөм болот деген ар бир эле неме адамдарга дагы жардам берип келатабыз. Окуулар жүргүзөбүз, ар кандай жолдор менен. Кээ биркилер консультация сурап кайрылышат. Ушундай биз башка жактан алдык эле эмнегедир ошонун жолун таба албай атабыз, туура өндүрө албай атабыз деп ошо алыбыздын жетишинче жардам берип келатабыз. Негизи ушу баягы айтып аткандай бул бизнес кылуу, баягы ийгиликке жетүү баягы көп эмгекти талап кылат да. Сиз айтмакчы. Жаштарга бүгүнкү күнү ошол биогумус өндүрөбү же башка бизнес баштайбы деген адамдарга кандай кеңештерди айтасыз, кандай сунуштарды бересиз дегендей? Эми бул биогумус өндүрөм дегендерге ушул сунуштарыбызды беребиз. Эч бир өндүрөм деген адам коркпой баштаса болот. Бунун биздин көп жылдык тажрыйбабыз, ар кандай эгиндерди эгип көргөнбүз. Ошонун эле бири мына биздин азыр мына үйдүн алдындагы павлониялар. Павлониялардын мына көрүп жатасыздар, аябай баягы башка павлониясы бар, ошого окшогон көчөт эккендер сендики эмнеге мындай тез жетилди деп коет. Бунун тез жетилгенинин себеби ошол эле биздин баягы жогоруда көрсөткөн суюктугубуз, ошол эле өзүбүздүн өндүрүп чыккан биогумустарыбыз. Мына ушулар бир жылдык көчөттөр. Каяктан келген дарактар? Бул өзгөчө дарактар го? Бул өзгөчө дарактар павлониялар Болгариядан келген. Арыстан Тазабеков деген биздин Ысык көлдө эккен бир байкелерибиз бар. Ошолордон бир черенокторун алып келип эккенбиз. Бунун пайдалуулуктары аябай көп. Павлония дарагынан бул баягы эле музыкальный инструменттерди, ошол эле биздин лыжаларды, кайыктарды ушул Павлония дарагынын жыгачынан жасайт экен. Бул аябай мындай Көлөкөсү дагы сонун. Көлөкөсү дагы сонун. Биздин бул жалбырагы малга аябай жагымдуу. Бул көчөттөрдү бир эле аралап чыксаңыз, баягындай майланышып каласыз. Биздин баягы күнжара деп коебуз, малга жем тоют. Ошонун күчүнчөлүк кубаты, протеин да бул. Аябай жакшы. Бул 2 жылдан кийин 2 жылдык мындай немесинде бир гүлдөйт экен дагы. Мыналар жакында гүл ачат. Гүл ачканда бир 2 ай айлап гүлүн аябай ачып турат экен да. Баягы арыларга дагы будан бал алган балы бул дүйнөдөгү эң астыңкы балдардан болот экен. Жыгачынан ошол эле баягы мебелдерди жасайт. Жыгач аябай курук келет экен, нымдуулукту өзүнө кабыл албайт экен. Аябай мындай жакшы. Бул эми сиздер кандай максатта өстүрүп атасыздар? Эми мисалы ар бир жөн эле көлөкө бериш үчүнбү же бир ушул сатасыздарбы? Мына дарактын мындай ушул мебель жасагандарга бизнес кылуу үчүн өстүрүп атасыздарбы? Биз бул даракты көпчүлүк бул Кыргызстанда көбүнчө эле ушу түштүктө көп элдерге саттык. Бунун тамырынан баягындай черенок деп коет, 12 сантиметрлик кылып туруп сатууга чыгарганбыз. 2 жылдан бери бир 50 сомдон 70 сомго чейин сатып келебиз. Бул айтып койчумун, баягы 50 сомдон саткан 12 сантиметрлик черенок дегенибиз эми кандай десем, мен сиздерге бир мисал кылып көрсөтөйүн. Мынакей. Бул тамырынан мынандай череногун сатып алып көбөйтүп алса болот да. 12 сантиметрлик черенокты эге турган болсо, калемчесин. Мисалы май айында эге турган болсо, мына май, июнь, июль, август, сентябрь. Сентябрь айында ушунчалык черенок, мынчалык көчөт болуп берет. Кайра эле ушунун дүгүн казып ала турган болсо, 300дөн 500ге чейин черенок алса болот да. Түйүнөн. Буну бизнес катарында мисалга алсак, бизден алып кеткендер, мына буну эгет, 50 сомго сатып алса, 6 айдын ичинде бул 300 мындайча айтканда тамырча берет, калемче берет. 50 сомго сатып алса 300дү 50 сомдон көбөйтсөк 15 000 сом акча болуп атат. 6 айда ошончолук прибыль алып келе турган. Чоңойгонунчу, чоңойгонун каяка сатып алып, кандай? Бул чоңойгондорду азыр материалга сурагандар аябай көп. Мебель жасагандар. Бизде Кыргызстанда эми асты жетиле баштады.
Bunun жыгачы дагы аябай кымбат турат. Кубу өзү $700-800 турат. Мына олар, жакшы дарак экен. Бизден ошол эле биогумустарды, житкиларыбызды колдондук ушуларга. Аябай ушул булардын жетилишине ошолордун чоң таасири тийди да. Таасири чоң. Демек, кымбаттуу биздин көрүүчүлөр, биздин бизнеске кызыккан ар бир жарандар, көрдүңүздөр да кайсы тармак болбосун, биогумус өндүрүүдө же жөнөкөй башка бизнес кылуудабы талыкпаган гана эмгектин артынан биз чоң ийгиликтерди жетип, өзүбүздүн максатыбызга жете алабыз. Агайдын дагы кеңештерин уктуңуздар, биогумус өндүрүү боюнча, сөл жандарды өстүрүү боюнча жакшы пайдалуу жактарын сөзсүз түрдө өзүңүздөргө сиңирип алып, ушул кайсы тармакта кызыгууңуздар болсо, сөзсүз түрдө бизнес баштоого жакшы бир чоң ийгиликтерди жаратуу үчүн аракет кылып көрүңүздөр. Аракет эле кылып көрбөстөн ийгилик жаратууга чын жүрөктөн эмгектенип, ошол ийгиликти жарата билиңиздер. Аны эмесе биздин кийинки чыгарылыштарда жолукканча аман туруңуздар.